Билген адам үчүн жашоонун ар бир күнү бакыт, ал эми дал ошондой бактылуу кечтердин биринде сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Салют достор, бул Тумар радиосу жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү түнкү шоусу башталган учур. Бардыгыңыздарды радиоприемниктен болушунча көтөрүңүздөр деп чакырабыз. Андан сырткары Пирамида телеканалына дагы жакыныраак отуруңуз. Анткени бүгүн дагы 2 саат бою буюрса кызыктуу эфир сиздерди күтөт. Конокто ким? Эң башкы суроо кандай образда келди коногубуз, бул тууралуу бир аздан соң сөзсүз түрдө маек кылабыз. Ал эми азыр болсо айта кетчү нерсе 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатсаңыздар болот. Андан сырткары Тумар ЧКТФ медиа порталына дагы кош келиңиз. Бүгүнкү коногубуздун образын бир аздан кийин ал жактан да байкай аласыз. Кызматта Айнур Аваданова. Мыкты көңүлдүү кеч каалайбыз. Эң алгачкы трек Кешью командасынан болсун «Махаббат». Ешбір жан жұмбақ сырын, көңілмен үндес шырқайтын бақыт жырын. Бар адам армандап тілеп қалаған, төгетін бір ғажап нұрын. Бағынып көнбес, әркімнің жетпес қолы, бір жанса сөнбес, бір алаң тылсым жолы. Сағынба, жоқ әлде алау жалынба, біз анық білмеміз оны.
Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00-дө ысык болот. Ооба достор, интеллектуалдык шоу таймашкадагы старт берүүгө кез келди окшойт. Анткени бүгүнкү коногубуз ким, эң башкысы кандай образда келгенин дагы айтып берүүгө даяр болуп калдык. Кандайча тааныштырып өтсөм экен? Образынан тааныштырсамбы же өзүнүн реалдуу жашоосунан тааныштырсамбы деп ойлондум. Анан образдан тааныштырууну чечтим. Жолдо биз бул адамдарды абдан көп көрөбүз. Өзгөчө жол эрежесин бузганда көрөбүз. Бардыгыңыздар түшүнгөндөй эле бул майы кызматкери. Кандай майы кызматкери? Абдан тамашалуу майы кызматкери, тамашакөй, ар дайым жайдары маанайда жүргөн, алып баруучу жана Тамашоо лигасынын президенти Эрмек Нурбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Кандайсыздар? Кандай деп коет элем мындай, тосуп алганда эмне деп жооп берчү эле? Мамлекеттик автоинспекциясынын ага капитаны. Ага капитанысыз. Нурбаев. Документиңиз берип коесузбу? Менин документимби? Кечиресиз, бирок унутуп калып турмун. Сиз азыр сүйлөп жатканда абдан шашып сүйлөдүңүз. 120 менен сүйлөдүңүз. 120? Шашып штраф салабыз. Баштаганда элеби? Табаша. Анда программанын аягына чейин мен штрафтарды төлөп кете албайт окшойм. Бүгүн 8 мартта. Макул, сизди күткөн 23 февралыңыз менен. Кече майрамдап турса аябай. Ооба, буюрса. Анан кандай келип алдыңыз? Жакшы, буюрса. 60тан ашырган жоксузбу? Бүгүнкү образ менен катуу эле айдадым, эч ким токтотпойт экен. Мындай, эми жакшы да. Өзүңүз формачан болсоңуз. Фуражканы монт туруп. Ага капитан деп койдуңуз да. Токтотуп атканда монт карасаң, честь берип атышты. Ошол аман эсен. Кубанып калдыңыз анан. Буюрса. Чечпейм го. Жакшы экен. Менде бир суроо пайда болду да. Саратан түндөрүндө негизи былтыртан баштап ушундай образ менен келүү салтка айланып калган. Быйылдан баштап биз теле аркылуу дагы көрсөтө баштадык бул нерсени. Сизге жактыбы? Абдан бул сон жетишкендик, себеп дегенде мен ойлойм бардык угармандар үчүн кичине кыйынчылыктар болчу окшойт. Укканы менен көрсөк деп балким же болбосо биздин келген конокторубуз чын эле өздөрү жооп берип атабы же бирөө жардам берип атабы же жанында тиги телефонун чукуп отурушабы деген эмелер болушу мүмкүн. Ошондуктан бул мен ойлойм түз эфир радиодо да чыгып атат азыр. Ошондуктан бул жакшы эле жетишкендик, Кудай буйрса ошон үчүн Сиз кош колдоп жакшы кабыл алдыңыз. Ошон үчүн келдим да. Болбосо жүрмөкмүн да иштеп. Болбой калды. Шаардын чекесинде. Жакшы. Дагы бир суроо пайда болду. Эмне себептен майы кызматкери? Анткени бул формам бар болчу. Чын айтканда да. Чын айтканда бар болчу. Анан мен түшүндүм эмне себептен Эрмек Нурбаев бул форманы алып койгон. Анткени көп учурда ар кайсы жакка шашканда сиз бул форманы жаныңызга коюп коесуз же кийип аласыз. Анан оңой жетип каласыз. Туура эмес. Колчоолор. Радиодо небелер коюп койко колчоолор. Эми кыскасы өзү Тумар радиосуна мага чалганда мага милицияны сунушташкан. Милиция кызматкери болбойсузбу. Анан мен айттым, тилекке каршы милициянын формасын мен каяктан алам? Менде ушул майы кызматкеринин формасы бар болчу. Мүмкүн болсо, уруксат болсо. Айтып атамын го, достор. Кийип көрөйүн деп туруп анан ошол былтыр өзүңүздөр билгендей мындай бир жоокер болуп келдим да. Быйыл болсо Кудай буйрса. Өсүш бар. Майы кызматкер Кудай буйрса. Өсүш бар. Былтыр ким элеңиз? Былтыр ошо аскери жоокер болчумун да. Эми ошондо да. Анда эч кандай ченеңиз жок экен да. Ага лейтенантка чейин өсүш бул абдан жакшы. Анда тааныш билиш жок болчу да. Буюрса мына. Мына ушинтип да түшүнүктүү болду окшойт. Эрмек Нурбаевдин өмүр баяны 1 жыл ичинде ага лейтенантка чейин көтөрүлгөн экен. Бул абдан чоң жетишкендик. Куттуктайбыз. Майы кызматкерине өтүшүңүз менен да куттуктайбыз. Жолдон токтотуп анан штраф салбай элесизби? Жок, Кудайга шүгүр. Бардыгын өткөрүп атасыз. Абдан жакшы. Эрмек байке, программанын башында сизге жакшынакай белек тапшырып алалы. Мондай Тумар ЧКТФ медиа порталынан белек сизге ийгилик катары сунабыз. Футболка ичинде кийип алсаңыз болот. Азырбы? Мүмкүн азыр.
Ал эми достор, сиз болсо байланышка чыксаңыздар болот 510181 студиянын номери, шаарыбыздын коду 0312. Эгерде Эрмек Нурбаев менен интеллектуалдык жарышка түшөм десеңиз, анда эң мыкты суроолорду камдап алып келиңиз. Байкадыңыз кандай тамашакөй мырза бүгүн бизде конокто. Андан сырткары 6100 сандарына СМС каттарды да узатыңыз. Ал эми кийинки трек, бир музыкалык чыгарма угалы, Иса Өмүркуловдун мыкты ыр. Эргетсең желменип сызгандай, эртең анда биз жолукчу кезгандай. Туюлдуң сен болуп күн айым, буюрсуң тагдырыма ылайым. Жаштыгымды камчылап, жаным отко талпынат, нур элесиң шам чырак мага. Гүлзар араладым, жүрөгүмөн сүйүп, караганым сенсиң, самаганым сенсиң, аяганым сенсиң, өмүргө теңсиң. Кайдан жай аламын, кагылып мен куштай сабаладым мен. Караганым келсин, самаганым келсин, аяганым келсин, тилегим берсин. Сүйүнүп мен өзүмдү калдым таппай, сүйүүмө да батпай, үйүмө да батпай. Көзүмө башкалар көрүнбөй, көлөкөмдөй жүрөсүң сен бөлүнбөй. Өзүңдү ойлогон кезимде, өрт чыгып кетүүчүдөй сезимде. Жүрөктүла булкунат, бир өзүңө умтулат, сүйөмүн деп үн чыгат албай. Гүлзар араладым, жүрөгүмөн сүйүп, караганым сенсиң, самаганым сенсиң, аяганым сенсиң, өмүргө теңсиң. Кайдан жай аламын, кагылып мен куштай сабаладым мен. Караганым келсин, самаганым келсин, аяганым келсин, тилегим берсин. Гүлзар араладым, жүрөгүмөн сүйүп, караганым сенсиң, самаганым сенсиң, аяганым сенсиң, өмүргө теңсиң. Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы, түз эсилде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот.
23:15 Кыргызстанда ал эми Томар радиосунда жана Томар түнкү каналда мыкты Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жаткан учур. Ал эми бүгүн бизде конокто майы кызматкери Эрмек Нурбаев, абдан тамашакөй, буюрса бизди кээде штраф салып коюшу мүмкүн дейт, эгерде туура эмес жооп берип койсоңуздар, антип да коркутуп өттү. Андыктан туура жооп бергенге аракет кылыңыздар. Туура жооп берсе, албетте штраф албайбыз. Жөнөт жүрөбүз. Азаматсыз деп, жол ачык сизге дейбиз. 510181 студиянын номери, байланышта угарманыбыз бар окшойт. Оюнду баштайлы. Баштайлы буюрса. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу кеч, атыңыз ким болот? Элиза. Элиза. Саламатсызбы, Элиза. Саламатсызбы, Элиза. Саламатсыз. Ой, Элизанын бердиги түгөндө окшойт. Элизанын правасы жок окшойт. Билгизип койду. Элиза, мен сизди таандым. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Айнура. Айнура, кош келиптирсиз. Радиоприемниктин үнүн азайтып алыңыз же сиз бизди көрүп жатасызбы? Көрүп жатам. Анда телевидениянын үнүн бир аз кичирейтип алыңыз, Айнура, саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Уктуп атасызбы? Кандай? Уктуп атасызбы дейм? Жок, акырын деп койсоңор, акырын тынчалап атам. Катуу эле үнүңүздү чыгарыңыз. Эрмек байке азыр сизге суроо берет. Эгерде сиз туура жооп берсеңиз, сиздин сурооңузду угабыз. Жаныңызда жардамчыңыз бар окшойт, Кандай? Жаныңызда жардамчыңыз бар окшойт дейм. Балам. Ремень тагын болсун. Арткы орундуктарга отургузуңуз. Айнура, суроо берер эле. Атам. Дүйнөдө эң бийик чокуну билебиз, Эверест. Ошол Эверест кайсыл бир жылдары ушул Эверестти табышканда эң бийик чокку деп, Ошол Эверестке чейин, Эверестти тапканга чейин кайсыл чокку дүйнө жүзүндө эң бийик эле деген суроо. Суроо жаңырды окшойт, убакыт кетти. Сизге 1 мүнөт беребиз, ойлонуңуз. Я. Памир чокусун издедим. Жок, бул Кыргызстанда да. Памир чокусу. Теңиз чокусу. Ал Чайын бар. жок, жакшылап Дүйнө ойлонуп көрүңүз. жүзүндө жер жүзүн алып берели, жер шарын алып берели. Ошо Эверестти эң бийик чокку деп тапканга чейин кайсыл чокку эң бийик эле дүйнө жүзүндө? Келиңиз. Болбосо азыр түндө уктабай жатканыңыз үчүн штраф алабыз. Билип туруш керек. Ойлонуңуз, мен сизге жардам берем. Жанында жардамчыңыз. Билбейт го. Турукта да койсун. Жакшылап ойлонуп көрсөңүз, Айнура. Абдан оңой эле суроо. Биринчи суроону? Биринчи тамгасы. Айта албайм биринчи тамгасын. Ортосунда ры тамгасы бар да. Эми шилп ортосунда да бир. Убакыт бүттү, Айнура. Ошондо жооп барбы? Жокпу. Анда кечирип коюңуз бизди. Кечирип коюңуз, Айнура. Жай айдаңыз. Экинчи, жол эрежесин бузбаңыз. Бузбаңыз. Жолун айтпайм да. 1-0, билбейм. Айнура мага азыр айтып сүрөт да. Жок, биз коштоштук да. Коштоштук. Сиз жоон айтып коесузбу? Же айтпай турбайм. Айтпай турасызбы? Запасылык эмес. Кичине калтырып турайын. Кийинки угарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз ким болот? Эген. Кош келиптирсиз, Эген. Бизди көрүп жатасыз же угуп жатасыз? Угуп жатам. Кандай сонун? Анда жаныбызда Эрмек Нурбаев отурат, учурашып алсаңыз болот. Кандайсыңар, Эрмек? Жакшы, байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге ошол эле суроону берейин мүмкүн болсо. Жаңы эле суроо бергилечи. Жаңыбы? Анда мындай кылалы. Мен атам 31 жашта. Мен 8 жаштамын. Анан? Качан атам мени 2 эсе улуу болот? Атам мени 2 эсе улуу, менден 2 эсе улуу болгондо мен канча жашта болом? Убакыт кетти. Түшүнүктүү болду. Ойлонуңуз. Атасы 31 жашта экен. Өзүңүз канчадасыз? Атам 31де, мен 8демин. Анан атам мени 2 эсе улуу болуп калды, мен канчадамын ошондо? Жылдар өтөт. 52 жашта болгондо атаң, сен 26 жашта болосуң. Жакшылап ойлонуңуз. Эмне себептен бул жаш куракталып атасыз?
Ушундай суроо болду. Жок, угарманыңыздан сурап атам да. 52 деп дароо жооп бергенденчи. Туура эмес экен, кичине. Атам 31-де, мен 8-демин, байке. Анан атам мынакей жылдар өттү, бүгүн менден 2 эсе улуу да. Мен канчадамын? Жаныңызда атаңыз бар го, Же балаңыз бар. Жашлап ойлонуңуз. 52'de атам өзүм 26 болгонунда 2 эсе болот. 52-26 дейсе? 52-26. Ошондо убакыт бүттү. Бул акыркы жооп экен экенден туура эмес. Туура эмес болуп калды экен каршы. 52 деп калдыңыз. 31-ден 52 21 жаш, ал эми 8-ге 21 урсаң 29 болуп калат да. Жетпей калып атат. Анан 29 54 болуп калат да. Ооба да. Ошондо 2-0 Эрмек Нурбаев алдыда, достор. Шашылыңыздар 51-01-81 студиянын номери. Эки коногубуздан штраф алам буюрсам. Жакшы. Колдор иштеп баштады, байкадыңыздарбы? Бүгүн гөлгө барам буюрсам. Жакшы. Быйыл гөл жакшы буюрса. Канча жолу барып келдиңиз дал ошол штрафтардын эсебинен? Штрафтардын эсебинен Кудайга шүр бар элекмин. Мамлекетке өткөрүп бартам. Ошо. Жакшы. Ал эми азыр болсо бир клип көрөлү. Шахзодан аткарысында жагымдуу трек кабыл алыңыз. Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жаткан учур. Бизде бүгүнкү коногубуз бар. Маи кызматкери Эрмек Нурбаев. Эсеп болсо 2-0. Учурда Эрмек мырза алдыда. Сиз дагы кошулуп, бул оюндун кызыктуу болушуна өз салымыңызды кошсоңуз болот. Номерибиз болсо 51-01-81, шаарыбыздын коду 0312. Суроолорго жакшы эле камданып келген окшойсуз. Эми былтыркы караганда. Былтыр 2 суроо менен эле утуп кеттиле. Ооба. Негизи быйыл көбүрөөк экен суроо, мындай көбүрөөк эсеп менен утасыз го деп атам. Балким. А мүмкүн утулуп каласыз. Балким анысы да балким буюрса. Кандай болсо да буюрса. Аман эсен чыгат. Эрмек мырза, мен айта кетчү нерсем бар. Сиз бүгүн жакшынакай образда келбедиңизби, Маи кызматкеринен? Анан бул образыңыз менен бизге эми буюрса сентябрь айынын башында Атайын Саратан түндөрү номинацияларды тапшыруу аземи болуп өтөт. Дал ошол күнү дагы жакшынакай образда келесиз. Мүмкүн жакшы бир номинацияга илинип каласыз. Бул жерге. Бул айтпайбыз аны кайсы жерге экенин. Угармандарыбыз да ал жака барып алышат. Мен да билбейм, кайка. Сиз да билбейсиз. Бирок барам, Бирок барасыз. Көзүңүздү байлайбыз. Буюрса. Караңгы жерге алып барабыз. Шейх да келеби? Келет. Бардыгы келет. Бул нерсени эмнеге айтып жатам дебейсизби? Анткени сиздин көрөрмандарыңыз 6100 сандарына СМС билдирүү узатса болот. Эрмек Нурбаевдин образы бизге жакты деп, биз аны добуш катары кабыл алабыз дагы. Кайсыл бир номинацияда мүмкүн сиз жеңүүчү алып каласыз. Балким буюрса, аракет кылабыз. Суранып өтпөйсүзбү түз эфирде пайдаланып? Эми албетте эгер жеңип калсак, анда сентябрь айы бою, октябрь айы бою жолдон кыйнабайм, урматтуу көрөрмандар. Ошо. Мына ушундай кайрылуу болду. Сиздерге бизде болсо угарманыбыз бар экен, кабыл алып төргөткөзөбүз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Айлана мемиреп тынчтыкта. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу кеч, атыңыз ким болот? Атым Элдияр. Элдияр, сиз бизди көрүп жатасызбы же угуп жатасызбы? Угуп да көрүп да жатам. Кандай сонун? Анда Эрмек Нурбаев менен учурашып алыңыз. Элдияр, саламатсызбы? Саламатсыз, кандай Жакшы, буюрса. Сизге мен суроо берем. Сиз жооп бересиз. Аракет кылалыбы? Буга чейинки суроолордон берейинби же? Буга чейинки суроолордон, Башкасын деп көрүңүз. Запасыңызды унуткандай минут отурса. Эми кыскасы мындай да, атасы 2 баласы менен угат да Элдияр. Атасы 2 баласы менен Токойдо кетип баратып, алдынан бир чоң дарыя чыгат экен да. Анан ошол дарыяны өтүш керек дагы, кичинекей бир кайык турат да.
Ала кайык ушунчалык кичинекей экен, же атасын жалгыз эле, же эки баласын гана ошо көтөрө алат экен да. Анан эки баласы менен атасы кантип тиги жээкке өтөт. Биринчи мындайда эки баласы өтөт да, аркы өйскө. Убакыт кетти. Ошондо убакыт кетер менен эле жоопту айтып Же башка суроо берейин. Биринчи эки баласы өтөт да, аркы өйскө. Андан кийин бир баласы өтөт, берки өйскө. Кайра. Андан атасы кетет, аркы өйскө. Андан кийин тиги баласы кайра берки өйскө өтөт, андан кийин эки баласы кайра аркы өйскө өтөт. өтүп кетти ошондо. Ошондо өтүп кетеби? Жол эрежесин бузбай өтүп кетет экен. Анда башка суроо өтөлү. Баша. Туктайбыз. Тура, Элдер. Азаматсыз, сизге кол чабуулар. Азамат Селдер. Ошол эки баланын бирөөсү сиз ошойсуз, Атаңыз. Өтөт көргөм да. Мына өзүнүн тажрыйбасы бар турбайбы. Жакшы. Элжар, эми сиздин суроону угалы. Мен берейинби? Ооба. Же атам буду. Келиңиз Элдер. Бирок мындай ушундай эле логикалык оңоюраак. 2002-жылы дүйнө чемпионатында футбол боюнча ким чемпион болду? 2002-жылы дүйнөлүк чемпионатта кайсыл өлкө чемпиондук алган? Кайсыл жерде болду эле ошону айткозбу? Айта албайм. Мен билем ким уткан. Ооба. Кулагыңыз кайтып койду. Убакыт кетти. 1 мүнөт ойлонуңуз. Суу таза элеби? Ошол сууну ичкенден кийин жообун таптакыр эстей албай каласыз да. Мен аракет кылып көрөйүн. 2002. Бул дүйнө чемпионаты болгон да, Ооба. 2002 болду дүйнө чемпионаты, 2006, андан кийин 2010 жана быйыл 2014. Мен калп айтпасам Элдер Франция болду ошойт. Калп айтпасам. Ооба. Алло, Элдер, туура жооппу? Жооп туурабы же туура эмеспи? Элдер. Франция өлкөсү туурабы же туура эмеспи, Элдер? Алло. Элдер барбы? Элдер Франциябы же? Ой, болбой калды. Сиз билесиз. Мен эстебей калып турмун. Сиз айтпадыңыз билем. Билчүмүн унутуп калдым. Мен калп айтпасам ушул Франция ошойт. Франция. Бул оюнду эсепке албайбыз. Неге? Анткени сиздин жооп туурабы же туура эмеспи белгисиз болуп калды. Ооба. Ушундай. Кийинки угарманыбызды кабыл алабыз. Көрүүчүлөрдө байланышка чыгыңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы атыңыз? Мен атым Сейил. Сейил, кош келипсиз. Сейил кандайсыз? Жакшы өзүңүз. Жакшы, канчадасыз? 14 жаштан. Азаматсыз. Эмне уктабай? Мен бул тумар немесин жакшы көрөтүм да, ошого. Азаматсыз. Эми сиз бизди сыналгыдан көрүп атасызбы же радиодон угуп атасызбы? Көрүп атам. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Не жаңылык, үйдөлөр кандай? Үйдөгүлөр баары уктап атат. Салам айт, сал, давай, жакшы уктап. Рахмат. Мейли анда, жакшы. Неге Тамаша. Сейил. Суроо жөнөкөй. Логикалык суроо берейин, Сейил? Же сабактан берейинби? беребиз? Логикалык берейин же сабактан берейин? Эми 2002-жылы дүйнө чемпионатында ким чемпион болгон футбол боюнча? Футбол боюнча. убакыт кетти. Мен футболго кызыкпайм да. Мен дагы да. Аны анда үйдөгүлөрдү ойготкула. Бул жоопту бир гана Элдер билет да. Азыркы учурда. Же могу азыр бир клип кеткенден кийин мен да билип калам. Клип да кетпей жатпайбы? 2002-жылы сиз 2 жаштасыз, калп айтпасам. Мени? Ооба. Же кимди коесузбу? 2 жашыңызда футбол көрдүңүз беле? Жок. Не кылдыңыз эле? Уктачу. Тумарды уктуңуз, Акыркы 10 секунд калды. Ойлонуңуз, Сейил, ошондо 2002-жылы футбол боюнча чемпиондукту ким алган? Эми каалаган бир өлкөңүздү айтып койбойсузбу? Кайсы өлкөгө баргыңыз келип атат, ошону айтасыздар. Мен өзү Кореяга баргым келет, бирок Германия алды деп ойлойм дегенде. Убакыт бүттү, Сейил. Германия деген жоопту кабыл алдык, туурабы, туура эмеспи? Аны Элдерден билип алалы эртең. Жанан. Ошондо туура эмес го дейм, Эми аны биздин жардамчыларыбыз айтсын, туурабы?
Чыкпай турат камеранын артына жигит. Жок, бул тилекке каршы туура эмес жооп болуп калды. Ошол себептен сизге рахмат айталы Сейил. А биз болсо жагымдуу клипти көрөбүз жана Тумар радиосу аркылуу мыкты музыкалык чыгарманы угабыз. Радиостор клип 3-0 Эрмек Нурбаев алдыда. Ал эми алдыда мыкты трек. Akırkı uçkan kalbimde okup düşüngün canım. Sen üçün yaratıp vermek men bütte alam deyin bari. Özümde boylop ömür boylop karabay men başkaların. Ardayım meni cırgatıp cürçelen o gün sen derim. Tekke getken gündür, sen üçün üzgün güldür. Senin nazik tilbetinde canımda kundu güldür. Karmaşıp kolubu sürgün, yüreğim sesik yürü. Kareğinden akan yaşında meni sevmen gündür. Takdirimden bergen tatalı vakıtı bolup. Bir meni çıgarılı çeştim yüreğim kusa bolup. Suyunu suğuna kusa solup, boşottum seni dolup. Başka menin yolum seni suyunu çolup. Yaralangan yüreğim sen gayradan kozgop. Yaralap sezimderdi mezgil geldi saklap жүргүн biz birge düşkön сүрөттүк. Сагарнаган күндөрүм өттү. Сага жазган гүлөрүм өчтү. Мага çalbay, мага жазбай, тагдырымдын татал күндөрү өттү. Emmi acıradın menden üzüldü kolubuz. Oylanbay kılgan kadamın üzüldü çolubuz. Men de uçamın senden alız taraftarga. Korkma küçünde de canı suyunu jarapkanga. Bile, sen dele bilesin jaş onun rahat yol doğru. İşen, men dele bilemin kalpay bastan sen ol doğun. Emmi alız bolomun karmappaymın ol doğru. Sağımganda uğup koy, o bondordu bolomun. Koş bol boş bol emmi asmanda uçkan çımçıktay. Ardayım büyük bol күндө жаңа жарык жылдыздар. Жүрөккү оюп кыйнаган уяны окту кыргыздар. Менде болгон жомокту каалабаймын башкага. Жараланган жүрөккү сен кайрадан козгот. Жаралап сезимдерди мезгил келди сактап жүргүн биз бирге түшкөн сүрөттү. Сагарнаган күндөрүм өттү. Сага жазган гүлөрүм өчтү. Мага çalbay, мага жазбай, тагдырымдын татал күндөрү өттү. Жараланган жүрөккү сен кайрадан козгот. Жаралап сезимдерди мезгил келди сактап жүргүн биз бирге түшкөн сүрөттү. Сагарнаган күндөрүм өттү. Сага жазган гүлөрүм өчтү. Мага çalbay, мага жазбай, тагдырымдын татал күндөрү өттү. Өттү бу күндөр сени ойго салган. Учамын алыс жаңы сүй жаратам. Менин барым сенде калды. Менин барым сага болуп кайры. Жалган сүйүп алдады бизи көбүстүн күндөрү түздү сен. Мага болгон мээниң төг албай. Сага болгон сөзүмдү айта албай. Өттү бу күндөр сени ойго салган. Учамын алыс жаңы сүй жаратам. Ич күндөрү да ушундай кечки маанайды көтөрө турчу Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жаткан учур. Бүгүн бизде конокто май кызматкери бар. Болгондо дагы абдан боорукер экен, бардыгына эле штраф сала бербеймин дейт. Бүгүн боорукермин, кое беремин, жол ачык. Өзү негизи биздин май кызматкерлер көп эле боорукер болушот, жакшы. Сиз боорукерлерге жолугат экенсиз да? Балким, сиз боорукерлерге жолукпайсызбы? Менби?
Мен аларга таптакыр жолукпайм. Алар менен эслешкен жигитим бар. Ал эми азыр болсо оюнга чыксаңыз болот. Эрмек Нурбаев менен сиз дагы интеллектуалдык деңгээлиңизди байкап көрүңүз. 3-0 учурда эсеп. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Ооба. Кутмандуу кеч, атыңыз ким болот? Рахмат берге болсун. Атыңыз ким? Атым Мерим. Мерим, кандайсыз? Жакшымын, өзүңүз кандайсыз Эрмек байке? Жакшы. Сизге бир суроо берсем, жаман көрбөйсүзбү? Жакшы болгон жок. Сизге бир суроо берсем, жаман көрбөйсүзбү? Эмне кылбайсызбы? Жаман көрбөйсүзбү? Жок, жаман көрбөйм. Кайсы суроо берейин, кандай берейин? Оңоюраак суроо бериңизчи. Футбол боюнча берейин, Жок, футбол боюнча билбейм. Анда мындай. Жанакы тоо боюнча берейин, биринчи. Сиз бизди көрүп атасызбы, же угуп атасызбы? Жок, мен угуп жатам. Жаңы эле сайдым тумара жок. Анда жакшы. Ырчылардан берсеңиз жакшы болот, ырчылардан футбол жактан көп анча. Шоу бизнеске жакынсыз. Шоу бизнеске жакын. Логикалык суроолор боло береби? Болот. Анда кеттик. Анда ырчылардан. Мирбек Атабеков, Ильяс Абдразаков, анан Айкын, Казакстандын ырчысы, үчөө дүкөнгө кирди. Ильяс Абдразаков, Айкын дагы. Анан Мирбек Атабеков үчөө. Кайра 4-тө чыкты. Эмнеге деген суроо. Убакыт кетти. Кайрат Нуртас сатуучу болчу да. Кайрат Нуртас гастролдо болчу. Гастролдо ойлонду. Үчөө дүкөнгө киришти, анан 4-тө чыгып кетти. Эмнеге деген суроо. Ойлонуңуз Мерим, убактыңыз бар? Ильяс кеп качан болчу? Жардам берейинби, жардам бербейби? Жардам бериңиз. Ильяс кеп качан болчу? Ак кепка. Адибас деген. Мирбек Панамачан болчу. Айкын айфон менен болчу. Ошол? Анан 4-тө чыкты. Үчөө келди, 4-тө чыкты. Ойлонуңуз, Мерим. Айкын телефон менен сөйлөшүп чыккан жокпу? Сөйлөшө берсин. Ал өзүнүн проблемасы. 4-тө чыкты да. Телефон 4-тө эмес да. Убакыт бүттү, Мерим ошону менен акыркы жооп. Акыркы жооп. Эрмек бекеден сурап көрөйсүн. Ошондо сиз билбейсиз, Жок, сиз чын айтса жакындадыңыз, мен ошону айтып коеюн. Жакындадыбы? Жакындады да. Анда акыркы жооп? Сатуучу менен чыкты. Ооба, туура айтасыз. Ушундай кылсынчы. Рахмат. Сатуучу да чогуу чыгып 4-тө болуп калды да. Ай, Эрмек Нурбаев. Азамат, сиз куттуктайбыз сизди. Шедевр жооп да. Рахмат. Куттуктайбыз, Мерим. Эми сиздин сурооңузду угалы? Эрмек байкеге. Ооба, сизде ушул ырчылар боюнча берсеңиз. Макул. Магазин боюнча. Жок, магазин эмес, концерт жөнүндө айтып берейин. Айтып бересизби? 7-жок, айтып бербеймиз, ошол жөнүндө суроо берейин. Макул. 7-майда Анжелика эженин концертине салып баргансыз. Ооба. Ошондо Атабеков кандай кийим келди эле? Убакыт кетти. Кандай кийим чыкты эле? Атабековпу? Ал кийимчен беле? Кийимчен болсо албетте. Сиз кийими жок көрдүңүз беле ал күнү? Что болгон жок айтканда. Так. Мирбек. Оппоңой болчу, Ооба. Мисалы Омар байкени айтайын десем, Омар байке костюм шум галстук болчу. Муну Мирбек Атабеков башкача кийип жүргөн. Мирбек деген мындай футболка, пиджак, ушундай беле? Астычы. Астын байкабай калыптырмын. Андан макул, өңүн айтып бериңиз Эрмек байке. Мындай пиджак мындай болчу, көгүш болчу, Кандай? Көгүш. Жок. Көгүш эмес болчу, Көгүш болчу. Агыш болчу, агыш. Эстедим. Эрмек байке. Агыш беле? Акыркы 5 секунд, Эрмек. Агыш болчу, мындай светлый болчу да, молочный, мындай. Ушундай болчу да, турабы? Шуну каяктан билем мен? Айтып көрүңүз. Жок, мен жана дүкөнгө Астыңкы шуму бут кийимин айтып көрүңүз. Жок, жана дүкөнгө киргенде сураган жокмун да нечени деп, турабы? Карап койбой турайбыз. Шылып мындай калп айтпасам бир жакшы эле жынсы болчу.
брюка сыяктуу, бир слаксыбы, анан макасин болчу да бутунда. Эрмекбекке салып барган эмессиз го дейт. Ошондойго Мирбек чыкканда мен чай ичип аткам. Ак футболка. Ак футболка дедим, ооба? Ооба, ак футболка анын устура күрөң пиджак, Ооба. күрөң шым, анан бутунда күрөң и белый носки болчу. Күрөң сланслы. Күрөң макаси сыяктуу. Айтпадым макасини деп. Окшошту. Эми Туура элеби ошондо. ошондо? Мерим, туурабы жооп же туура эмеспи? Жооп туура. Браво. Куттуктайбыз. Эми чечүүчү суроону сизге Эрмек Нурбаев берет. Ооба, ооба. Дүйнөдө эң бийик чокуу Эверест деп айтабыз, Башкача айтканда Джамалунга деп айтылып келет. Ошол Эверестти бир жылдары табышканда эң бийик чокуу депчи. Ошол Эверестти тапканга чейин дүйнөдө эң бийик чокуу кайсыл эле деген суроо. Ошол Эверестке чейин тапканга чейин кайсыл чокууну эң бийик деп айтышкан? Мерим, сизге 1 мүнөт убакыт беребиз. Жакшылап ойлонуңуз. Эверест чокусуна чейинки эң бийик чокуу дүйнө жүзү боюнча кайсыл аталган? Гималай эмеспи? Ойлонуңуз. Бир эле жооп калып аласызбы? Эми сиз деле жакшы эле. Жок, мен география билем, мисалы шоу бизнести Жакшы билесиз. жакшыраак билем да. Географияны андайларды көп билбейм да. Гималай болуш керек. Негизи Гималай тоо кыркаларынын эң бийик чокусу бул Эверест. Джамалунга деп аталат. Анан логикалык суроо да, бул жерде географияны деле укмуш кереги жок, кым касып прям интернетте чуккандайчы. Китепте жок ал нерсе. Оңой эле суроо. Интернетте да жок. Бул тамашалуу Эрмек Нурбаевдин фирмалык суроосу. Бирок чындыгына жараша тамаша. Жакшылап ойлонуп көрүңүз. Убактыңыз бүтүп калды. Мерим ошондо акыркы жоопту угалы. Акыркы жоопту айта албайт экенмин. Айта албайсызбы? Жакшылап ойлонуңузчу. Таарынбайсызбы? Жок, таарынбайм. Мана чөктү окшойт. Анда кол чабуулар Эрмек Нурбаевга болсун. Жана жообун айтып коюңуз эми. Жообун айтайынбы? Айтыңыз. Өз негизи мындай да. Суроо мындай. Дүйнөдө эң бийик чокуу Джамалунга Эверест айтып келес, Аны кайсыл бир жылдары таап келишкен. Эверест турбайбы эң чоң депчи. Ага чейин кайсыл эле чоң деп суроо болгондо, ага чейин деле Эверест болчу да. Өзгөргөн жок да. Джамалунга ошол. Болгону ошол жылы табышкан да. Ага чейин болсо Эверест эле болгон чоң. Эң бийик чокуу. Бирок эч ким аны айткан эмес да? Ооба. Мына ушундай болчу жообу. Рахмат айтабыз Мерим сизге кызыктуу оюн курганыңыз үчүн. Абдан кызыктуу оюн болду. Чындап эле. Рахмат, чындап эле. Ошондо 4-0 эсебинде Эрмек Нурбаев алдыда. Сиз ушинтип эле утуп кетесизби? Азыр Германия болом. Ой, эме, Германия, Бразилия болом. 7-1 болду. 7-1. Бир клип көрөлү, бир чыгарма угалы. Андан соң кайрадан оюнга кайтып келебиз. Номерибиз 5101 81. Шаарыбыздын коду 0312. Байланышка чыгуунун аракетин көрүңүз. Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ыссык болот. Атактуулардын интеллектуалдык жарышына сиз дагы кош келиңиз. Саратан түндөрү уланып жаткан учур. Бүгүн бизде конокто Эрмек Нурбаев болгондо дагы сиз Эрмек байкени, Эрмек мырзаны буга чейин костюм, шым, же болбосо мындай күнүмдүк кийимдерде көрүп жүрсөңүз, бүгүн өзгөчөлөнүп Саратан түндөрү түнкү шоусунун жол жобосу боюнча атайын образды жаратып келген болгондо дагы майы кызматкери. Мына байкасаңыздар керек, бардыгы ылайыктуу, жезл машинеде калыптыр да. Калып калдыбы? Мен түшүндүм окшойт. Машинени болсо жумушка айдап кетишти. Сен биякта отурганча биз иштеп туралы деп коллегаларым. Бекер отурбай. Ооба. Жакшы, эми аларга да жардам керек турабы? Тура. Түшүнөлү. Ар бир кейси бардактуу. Ооба. Мага айтып жатышат башка жезл бар деп. Жакшырбай койдуңузбу? Ал жезл да бар.
Угармандарды байланышка чакырабыз. 510181 студия номери 6100 да билдирүүлөрдү узатыңыз. Саламатсызбы? Алло, Кутманду кеч. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Угулбай жатасыз. Атыңыз ким? Умар, кош келиптирсиз. Эрмек мырза менен учурашып алыңыз. Умар, саламатсызбы? Кандайсыз байке? Сизге суроо берейин, Умар. Менин атам 31 жашта. Мен 8 жаштамын. Анан жылдар өттү, атам мени 2 эсе улуу да азырчы. Мен канчадамын? Убакыт кетти. Атам 47 болот. 24 болгондо 2 эсе болгондо 47 болбойт го дейм. 2 эсе болгондо 37 16 болот. Чугун жокмун. Атам 31 жашта. Атам 31-де, учурда мен 8-демин. Анан жылдар өтүп, атам мени 2 эсе улуу кылды да. 2 эсе улуу кылды. Атам 31 жашта болот, 37 жашта болот, та өзү 16 жашта болот. 37-ни 2 бөлсөң 16 болбойт го дейм. 16-ны 2 көбөйтсөк 32 да. Ооба. Анда кандай? 2 эсе болот койт, туурабы? Ошондо кандай? 8-ди 2 көбөйтсөң 16 чыгып атпайбы? Жок, сиз туура эмес Сиз туура чыгабыз. Мынакей атам 31-де учурда. Мен 8-демин. Анан жылдар өтүп, мен азыр кайсыл жаштамын? Атам менден 2 эсе жаш улуу. Түшүндүңүзбү? Мен мисалы 20-да болсом, атам 40-та. Деген сыяктуу. Ошондой сыяктуу. Канча жыл өттү, атам канча чыкты, мен канча чыктым да. 2 эсе улуу. Убактыңыз бүтүп калды, биз түшүндүргүчөктү. Келиңиз байке, мүмкүн болсо. Жакшылап ойлонуп, кайсыл бир жоопту айтып көрүңүз. Анда сизге клип байке. Умар, рахмат айтабыз байланышка чыкканыңыз үчүн. Тилекке каршы жооп жок. Менде болсо билдирүүлөрдө жооп бар экен. Айтып көрбөймбү, мүмкүн туура болуп калат. Ой, көрүңүз. Азыр. Мындай жооп келген. 46 атасына 46 дейт, баласы 23 жашта. Мен не кылам, жообун айта албайтмын. Жок, бул туурабы, туура эмеспи, ошону эле айтып коюңуз. Бул туура. Туура. Бирок айтпайм, айтпай турайын, Туура, 23 жашта 15 жыл өтөт аралыгы. Мына 8-ге 15. Ошондой атасы 46-га чыгат, баласы 23-тө болот. Бул туура жооп. Азаматсыз, ардактуу абонент, куттуктайбыз сизди. Акыркы сандары азыр айтамын. 67-59 менен аяктаган абонентке бизден жагымдуу белек. Бул Тумар ЧКТФ медиа порталынан мына ушундай футболка, сумкасы менен. Муну мага бердиңер. Сизге дагы. Угармандарга дагы дал ушундай белек. Тактап коеюн деп. Сиздикин автоунааңызга барып койшун. Жезл жанда. Жезл менен биргеликте. Келиңиз. Ошондо кандай болот эсеп? Мен жаңы элекке утулган жокмун да, эсеп. Утулган жоксуз. Болгону туура жооп берген үчүн биз белек бердик. Албетте, туп-туура болду. Эсеп 5-0 болуп кеттиби? Какая боль. Ардактуу достор, жакшылап күчтөнүп байланышка чыкпасаңыз болбой калды. Өзүм таң калып атам да. Жему формадан сүрдө отчабы эл. Келиңиз, биз азыр бир аз билдирүүлөрдү сизге окуп берейин. Мүмкүн болсо келиңиз. Мындай дейт. Салам Тумар радиосу, Эрмек байке, сизге чыгармачылык ийгилик. Бул жылдын эсебинде эс алууга бардыңызбы? Кайсыл жакта эс алдыңыз? 56-70 менен аяктан абоненттен келип. Ооба, быйыл шартка байланыштуу жаңы жылды АКШда тосконбуз. Жаңы жыл алып барганбыз ал жерде. Андан кийин Суперинфо гезити менен Шри-Ланкага барып келдик. Гезити менен Шри-Ланкага барып келдик. Вот, андан кийин тамашоо командасы, айтып бериңиз. Азербайжан Бакуга барып келдик. Ошол андан кийин жайкы фестивалды Көлдө өткөрүп келдик. Ошол азыр болсо сүйүктүү бишкек шаарыбыздабыз. Кээде карабалт атабыз. Кээде Оштобуз. Ар кандай? Ата кээде үйдөбүз. Үйдө азыраак болот окшойсуз. Жок. Көп эле болом. Жайкысына аябай көп болот. Жакшы экен. Эрмек байке, формаңыз жарашып калыптыр. Мени дагы КВНге катышсам болобу? Ал жака сынактан өтүш керекпи? Айтып коюңузчу, сураныч. Мен Сейил дейт. Биздин тамашоого баардыгы эле катышса болот. Эң башкысы каалоосу болуш керек. Анан сизге барыш керекпи жигимге? Биздин офиске келиш керек. Сиздин офиске келиш керек, Биздин дарекке чалыш керек болот.
Кийинкиси мындай дейт: форма абдан мыкты жарашыптыр. Эрмик 9009 менен аяктан абоненттен келген. Рахмат, СМС да жарашыптыр. Мындай дейт: салам радио Тумар, 2002-жылы Бразилия чемпион болгон. Айдай, туура, биз дагы бул нерсени айтабыз деп эсибизден чыгарып калыптырбыз. 2002-жылы клип учурунда карап алдык. Айдай, мен Францияда болгом, биздин угарманыбыз Германия деген, бирок экөө тең туура эмес экен. Бразилия утуп алыптыр. 5-жолу болгонду дагы чемпиондукту 2002-жылы Роналдо деген алыптыр. оюнчу, эң мыкты оюнчу деген наамды алыптыр. Роналдо кеткенден кийин Бразилия жеңишке жетпей алды окшойт. Быйыл көрдүңүзбү баса чемпионатты? Ооба, көрдүм. Быйыл аябай. Кайсыл командага жанын сүрөт? Биз өзүбүз мелдешкенбиз балдар менен. Германия менен Голландияны тандагам да. Анткени биринчи оюнду көргөндө эле экөөдөн жаккан. Анан биринчи подгруппада оюндар болгондон кийин эле мелдешкенбиз. Германия, Голландияны алдым, анан Кудай буйруп биринчи, анан 3-чү орун алдык да. Анан? Досум болсо Аргентина менен бирдемени алды, анан финалда аябай паника болдук. Досуңуз ыйлаган жокпу? Жыйынтыгында ал паника болду да. Мындай карап, Анан эмнеге элдештиңиздер эле? Мелдеш кандай? Ал жерде укмуш деле эме деле жок болчу. Жөн гана. Кимдин интуициясы кыйын? Ооба, кимибиздин көзүбүз ачык. Ким аламскыларын барат. Жакшы экен. Мындай билдирүү бар экен. Эрмек байке, кандай жүрөсүз? Сураныч Сокулуктагы Гүлнарага салам жолдоп коюңузчу. Аны жакшы көрөмүн мен дейт 5591 абоненти. Жакшы көрөмүн деп айткыла жетет. Гүлнара Сокулуктагы сизге салам. Тумар радиосунан, Нурадан, Пирамидадан, менден салам. Ошол. Артыбыздагы 2 гитарадан дагы. Бир гитара. Сизге гитара, 2 гитара көрүнүп турду. Гитарадан да салам. Ошол Сокулукта өзү эме да, мындай, жана трассада аябай катуу айдашат да. Байкайм да. Акырын айдагыла. Гүлнара баарын айтып койгула. Ал эми азыр болсо жагымдуу ыр. Гүлнарага арналат. Же клиппи? Клип болсо элге арналат, ыр Гүлнарага арналат. Ал эми ичиндеги сөздөрү Сокулуктун жашоочуларына арналат. Ильяс Абдразаковтан Азап. Арналбайт анда. Sağınıçtan жүрөк ezildi, кыйнап сезимди унута албадым. Күндөрүмдү санап күтөмүн, издеп жүрөмүн, жолуга албадым. Бүтпөс өмүрдүн эрип гүлдөрүн, сени сүйөмүн, аламда бүт дүйнөмдү сагарнайм. Сагынычка багынып, кыйналып калдым сен камалынып. Азаптарга кабылып, муздак түндү жамынып. Абалыңды сезип түшүндөй, эзип кыйнадың, сыздап ыйладың. Алсырадым, аябадың, кол салып арманга, чексиз жалганга. Бүтпөс өмүрдүн эрип гүлдөрүн, сени сүйөмүн, аламда бүт дүйнөмдү сагарнайм. Сагынычка багынып,
Кутмандуу түнүңүздөр менен ардактуу айымдар жана мырзалар, биз болсо ийгиликтүү, жагымдуу 7 августка дагы кирип келдик. 4 мүнөт өтүп калган экен. Дал ушул күнү ким өзүнүн өздүк майрамын белгилеп жатса да, туулган күнүңүздөр куттуктайбыз, куттуу болсун. Ал эми бүгүн бизде конокто Эрмек Нурбаев май кызматкеринин образында. Эмне себептен деген суроолор абдан көп келүүдө. Эмне себептен Эрмек күндөгүдөй эле кийинбей бүгүн майынын образын кийип келген? Анткени Саратан түндөрү түнкү шоусунда ар бир келген атактуу инсан ар кандай образды жаратып келишет. Биз аларды сөз түрдө концерттерде, мүмкүн теледе, мүмкүн башка жактардан кадимки образда көрүп көнүп калганбыз. Бүгүн болсо өзгөчөлүк мына ушунда алардын башкадагы амплуасын байкап көрүш керек да. Кандай болот экен? Жарашабы, жарашпай калабы? Кандай адам чыкмак? Мисалы үчүн сизден кандай май чыкмак? Ошон баарын айттыр. Ошон үчүн азыр сиздерге клип деп коебуз. Кайра клипке кылдык. Не дейсиз? Кандай образыңыз май кызматкери болуп атпайбы? Мындай, эгерде реалдуулукка келсек, сизден кандай май кызматкери чыкмак? Кандайбы? Эми мен аябай аракет кылмакмын. Эмнеге аракет кылмаксыз? Аракет кылмакмын мыкты май кызматкери болгон. Сиздин оюңуз боюнча мыкты май кызматкери? Мыкты май кызматкери биринчиден мыйзамды билиш керек. Так билиш керек. Кыргызча колдон келишинче орусча да билиш керек. Албетте шартка байланыштуу. Бирок биринчи учурда кыргыз тилинде билиш керек. Анан ошол менен бирге эми кандай десем, өзүн татыктуу алып жүрүш керек, таза жүрүш керек, мыйзам чегинде иштеш керек. Эми мен айтпайм баары иштебейт деп, Кудайга шүгүр эле, бирок анча-мынча катачылыктар болуп калат да, кээде-кээде. Ал бир гана май кызматкеринде эмес, ал биздин ошол машина айдаган айдоочуларда да каталар болот. Ошондуктан канчалык мыйзамды жакшы билген май кызматкери, тыкаан жүргөн, так жүргөн, кыргызча, орусча түшүндүрө билген, чектен чыкпаган, бирок ошол менен бирге штрафты да убагы менен алып, убагында кылса, мен ойлойм ошондо гана май кызматкери, кандай десем, авторитет деген атка конуп, айдоочулар дагы ошол ойго бетер сыйлап да калышат. Бара-бара жол эрежесин бузбоого аракет кылабыз. Бирок бул ката бир гана майы эмес, мен ойлойм баардыгыбыз да, ошондуктан бар. Демек, сизден дал ушундай май кызматкери чыкмак, ишенесиз? Мен ойлойм, бир эле жашайбыз да, анан аябай аракет кылмак. Мен кеп мындай сыйлыкта болушуңуз керек, эс-кезде тамашалап коюп, тамашалаганды билиш керек. Мен ойлойм, анын орду бар. Эгерде мисалы үчүн мындай ситуацияны байкап көрөлү да, сиз май кызматкерисиз, жолдо турасыз, жакшынакай баардыгы өзүңүз азыр айтып бергендейсиз, Анан кайсыл бир айдоочу жол эрежесин бир аз бузуп койду, бир аз мындай, анча-мынча бузуп койду, сизге тамашалуу жооптор менен мындай жооп берип атат да. Эми тамашалуунун чеги бар да. Ошол ситуациядан чыкканга аракет кылып атат. Кекетүү максатында болсо. Жок, андай эмес, мындай жөнөкөй, мисалы үчүн кандай десем, эмне себептен буздуңуз десе, бузуш керек болуп калды, же дагы бир нерсени түшүндүрүп берет. Ал тамаша эмес го. Жок, ал тамаша эмес, бирок өзүнүн тамашасын кошуп. Эми өз негизи албетте, эгерде тамашасы орду менен бардыгы болсо, мен эскертүүгө даярмын. Эгерде мисалы ремень тагылбай калса, мен айтам, мүмкүн болсо ремень тагып жүрүңүз. Ремень ушул май кызматкерлери токтотпош үчүн эмес, бул сиздин биринчи учурда ден соолугуңуз. Бул сизге керек, бул сиздин ата-энеңизге керек, биринчи үчүн. Ошону түшүндүрмөкмүн, ал эми тамашасы орду менен болсо, мен өзүм да тамашалууга аракет кылмакмын. Анан ошентип атып акыры штраф салмаксызбы? Кимибиз тамашабыз начарыраак болуп калса, ошол утулат да. Мына ушундай болмок экен, ушул жоопту күтүп аткам да. Негизи акыркы жыйынтык кандай болот? 6-0 болду, 7-0 болду. Жок, болбой калды. Жооптор эмес да. Жооптор эмес. Ал эми угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Ой. Не болуп кетти? Угарманыбыз алыстап кетти окшойт. Кийинки угарманды кабыл алууга даярбыз. Эгерде бизди Пирамида телеканалында көрүп жатсаңыз, анда 51-01-81 сандарына байланышка чыгыңыз. Тумар радиосунда дагы уксаңыз болот. Түз эфирде биз тигил жакта да, бул жакта дабыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Акылбек. Акылбек, кош келиптирсиз. Мен таандалган эле чыккам да. Биринчи жолу эфир аркылуу көрүп атат элем, анан ошол кабатчылыктердин ичине жазып койсом дептим да. Келиңиз, Акылбек, келиңиз. Эрмек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың, сен доктор, көрүнбөй кеттиңер. Жүрөбүз. Аябай жакшы экен. Рахмат. Буюрса. Творческий успех барды. Тумар аябай алдыгылап кетип атасың. Эфириңер кут болсун, мен бүгүн биринчи жолу көрүп аябай кубанып атам. Рахмат. Ошол угарманыңыздар, көрүп атсаңыздар аябай эле көбөйө берсин.
Айтканыңыз келсин. Мен танығандар барына салам деймінші. Рахмат Акылбек. Рахмат Акылбек, сиздин ой пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү болду. Рахмат айтабыз. Эми оюнчулар бар болсо анда байланышта күтөлү бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз ким болот? Қуаныч. Кубаныч, кош келиптирсиз. Эрмек Нурбаев менен учурашып алсаңыз болот? Саламатсыз. Саламатсыз Кубаныч, кандайсыз? Жакшы. Сиз менен суроо жооп ойнойлу, же? Ошондо Эрмек мырза сизге суроо берет. Туура жооп берсеңиз, сиз бересиз, макул? Кеттик анда. Суроо футболдон берейинби? Жок. Жок. Анда мындай. Бир хан болуптур да. Кайсыл бир жылдары мен анын жылын деле билбей кеткем. Ал хан өзүнүн жандагысын жардамчысын алмаштырайын дептир да. Жумуштан кетирейин деп, жана бир эмелер бар экен, каталар бар экен да. Бирок аны жумуштан кетирсем, ушул мага тарын калат окшойт деп туруп, бир нерсени ойлоп тапкан экен да. Аны чакырат, жардамчысын чакырып, мен сага азыр 2 кагаз берем. Бир кагазда жумушка каласың, бирөөсү болсо жумуштан кетесиң деген жазуу бар. Мынакей экөөнтөн көтөрүп койдум, алмаштырып койдум. Арты менен турат, экөөнүн бирөөсүн тандап ал. Кайсынысын алып чыксаң, ошол боюнча болот. Эгерде жумуштан кетесиң дегенди алып чыксаң, жумуштан кетесиң. Жумушта каласың дегенди алып чыксаң, ана жумушта каласың деп айтат да. Ошондо тиги жардамчысы сезип калат да, ушул хан мени кетирейин деп отошот. Анан бул кагаздын артында экөөнө тең, калп айтпасам жумушта каласың, жумуштан кетесиң деген сөз бар окшойт деп шекшип калат да. Ошондо тиги жардамчысы эмне кылат? Жыйынтыгында жумушта калып калат. Убакыт кетти. Кубанычбек, эми ойлонуңуз. Ошондо ал хандын вазири кандай амал ойлоп чыгат? Жумушта калуунун амалын ойлоп чыгат дагы, ал 2 кагаздын бирөөсүнөн таап чыгат экен да ошол жоопту айтор. 2 кагазды тең жумуштан кет деген. Кагазды ачпайт, мындай эми аягында жоопту аягында айтат. Анан бирөөсүн тандап көргөзөт да, анан ишилип эмне кылат, ошондо жыйынтыгында тиги хан айтат, экөөнүн бирөөсү эмелеп. Ой. Жок, отур. Кайра чыкса. Кийинки ой, саламатсызбы? Алло. Кийинки угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жок, кийинки угарманды кабыл алууга даярбыз. Коркуп кетишти окшойт, хан жана вазир аларды жумуштан кет, кал, саламатсызбы? Бул суроого жоопту табуу кыйын окшойт. Саламатсызбы? Жок, жооп. Саламатсызбы, атыңыз? Кайрат. Кайрат, кош келиптирсиз. Кайрат, Эрмек Нурбаев менен учурашып алыңыз. Кайрат, саламатсызбы? Кандайсыздар? Мен сөйлөгөн мындай деп айтайын да, гайшик келсилер бүгүн. Сүйлөшпөдүк, мен биринчи суроо берейин, ошо гайшикте симптомго суроо берейин, ошого силер жооп бергиле. Кайрат, эми мени угуңуз. Эми сиз биякты түшүнүңүз. Биякта майы кызматкер чечпейт. Ооба, бул жерде майы кызматкери чечпейт Кайрат. Биринчиден, сөз түрдө сиздин сурооңузду дагы абдан уккубуз келип атат. Болгону сиз алгач Эрмек Нурбаевдин суроосуна жооп бериңиз. Макулсузбу? Кеттик анда. Башка суроо берип койгойлу. Бул суроо болбойбу, жана элеке? Болбой калат экен. Логикалык. Эми мындай, Италияда логикалык суроо берейин, Кайрат деди, Кайрат. Логикалык суроо, Италияда бир чоң бут кийим чыгарган завод бар экен да, фабрика. Анан жакшы бут кийимдер чыгарат экен убагында, аябай көп чыгарат экен. Бирок эмнегедир чыгымдар көп болуп атат да. Бут кийимдер өтүп атат, соода жакшы, бирок эмнегедир бут кийим жасоодо чыгымдар көп. Чыгымдар эме болот. Анан эметели ойлонуп туруп, булар чыгым эмени жанакы фабриканы 2 бөлүп коюшат да, 2 шаарга бөлүп коет. Бир фабрикада бут кийимдердин жалаң оң буттары чыгат. Ооба. А бир шаарда болсо бут кийимдердин жалаң сол буттары чыгат. Анан ошондо фабрика өнүгүп кетти да, чыгымдар азайып калды. Эми суроо, эмнеге чыгымдар фабрика бир жерде болгондо көбүрөөк болчу? Убакыт кетти. Жок. Арендада эмес кеп. Билбейм, азыр айтсын деп. Дагы ойлонуңуз, 1 мүнөт убактыңыз бар. Кайрат, сизге мүмкүнчүлүк берели. Ар кандай варианттарды айта бериңиз, 1 мүнөт убактыңыз бүткүчө.
Эме кылалы Кайрат мырза, мен ойлойм азыр ойлонуңуз жакшылап, кеңешиңиз. Эми аны мен чече албайм го. Бере атышпайбы баардыгы? Багыт берип көрүңүзчү. Багыт дейсизби же башканы дейсизби? Жок, багыт берип көрүңүз. Багыт бергенде азыр эме да. Эме азыр Эмне? Тромес жака багыт берчү депчүн. Бир шаар болчу, анан жанындагы башка шаарга жиберишти. Анан дароо эле бут кийимдер оң бут чыгат дагы, сол бутта ачат да, анан магазинге алып келишет да. Дүкөндө бир эле дүкөндө ошол оңу дагы солу да бирдей эле кетеби? Чогулат. Болгону эки жакта чыгат да, эки башка шаарда. Ошондо чыгым азайып калгандагы, анан себеби бир эле бар да. Убактыңыз тилекке каршы бүтүп калды. Кайрат ошондо жол кандай болуп калат? Жолуна кетти, ошо жолуна кеткен чыгым азыраак болдубу или завод алысыраак болчу? Бул акыркы жообуңуз, Жооп тура. Жок, жооп тура эмес, Кайрат мырза. Тилекке каршы. Бул жерде Кечиресиз. кайрадан эле завод эки жакта болгондо, эки жактан ташып келгенде бул чыгым көбүрөөк болмок да. Тескерисинче көбүрөөк болмок. Демек башка да экен себеби. Чыгымда эмес, жол кирет эмес. Анда Кайрат бизден алыстабай туруңуз. Буюрса бул суроонун да жообун жакынкы мүнөттөрдө байкайбыз. Ал эми азыр биз жакшынакай клипти көрөбүз жана ырды угабыз. Келиңиз, Кайрат мырза, бул клип сизге арналсынчы. Тилекке каршы сиздин сурооңузга жооп бербей калдык, бирок келиңиз. Уккубуз келген. Мустафа Сандалырдайт, кабыл алыңыз. Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. Саратан түндөрү уланып жаткан учур, бүгүн бизде болсо конокто Эрмек Нурбаев жана учурда 61:00 сандарына келип жаткан билдирүүлөргө кезекти беребиз, суроолорго жоопторду узатабыз жана комплименттерди Эрмек мырза кабыл алууга даяр. Сиз да билдирүүлөрдү узатыңыз 61:00 сандарына. Салам радио Томар, Эрмек байке, формаңыз абдан жакты, кайсыл жактан алдыңыз, эгер сыр болбосо дейт. Сыр. Сырбы? Сыр. Кандай сыр? Жакшы сыр, мындай. Жей турган сырбы же сырдай турган сырбы? Жей турган. Кийинкиси. Эрмек байке, сизге салам. Жана үй бүлөңүз кандай? Балдарыңыз, уулдарыңыз чоңоюп жатышабы деп билдирүүсүн азыр айтам, ким узатканын. Рахмат. Сиз жооп бере берсеңиз. Рахмат, буюрса чоңоюп атабыз. Үй бүлөбүз жакшы, тынч. 72-27 абоненти. Уулдарым чоңоюп атат, Кудай берсин. Бардыгы жакшы. Ооба. Ошондой эле болсун. Жумушчулар арзан баада бут кийимдерди алып кийбей калышат, мүмкүн ошондон чыгымдар аз. Арзан баада? Жок. Андай эле эмескин. Жок, андай эмес. Мен түшүнүп алдым. Түшүнүп алдыңыз. Эфирден сырткары сурап алдык. Саламатсыздарбы, Тумар радиосу, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым өнүгө өскөлө дейт. Жана келген коногуңуздарга бизден да ысык салам, Сейдегүл жана Айтурган узаткан. Рахмат, сизге да ысык салам, салам 2. Сейдегүл Айтурган, сиздердин каалоо тилектериңиздерди кабыл алдык, ыраазычылык билдиребиз. Эрмек суранамын, кара жорго бийим бийлеп бериңизчи, Жазгүл жана Эпкин узаткан. Эми элестетиңиз, майы кызматкери бийлеп жүргөн. Эгерде балким мындай кыргыз болуп келгенде, балким бийлеп берет. Негизи бийлегенди билесизби? Эми билгенде эмес, аны мындай образга кирип алыш керек, эң башкысы. Ошол эң башкысы. Укмуш татрактап бийлебейм. Кээ бир биздин ажоолорубуздай болуп аянт да. Бирок орду менен акырын-акырындан билеп коюш керек. Чистен жыргасак болду, эң башкысы. Форманы сатып алган деп кайсыл абонентибиз узатыптыр? 1991 сатып алдыңыз беле форманы? Эми балким сатып алгам, форма жөнүндө айтып эле коеюнчу. Форма айткыңыз келбейт. Ооба, форма. Сыр экен. Сыр деп коелу. Жакшы эле, маны билгендер билет да. Эрмек байке, эмне үчүн атыңызды Эрмек деп койгон жана ким койгон? 14-12 абонент. Муну атам койгон. Анткени Эрмек деп койгон. Жаным берекем сага ыраазымын. Бейпилтүн 87-27 абонентинен кимге келгени белгисиз. Кийинкиси Салам радио Томар. Форма чынын айтсам мага жарашпагандай сезилип жатат дейт. Менин оюмча ар ким өзүнүн терisi менен болгон жакшы го дейм деп 46 абонент узаткан экен. Бирок биз жооп катары айтып жатпайбызбы? Бүгүнкү келген коногубуз болобу же кечеки, мүмкүн эртеңки келе турган коногубуз, ар бири буга чейин мындай андай образда болбогон болуш керек, таптакыр башка. Эң башкысы ушул абонент өзү терisi менен жүрсүн, эң башкысы.
Бирөөнүн терисин кийбеңиз. Бул тери эмес, бул форма деп коет. Кийинки мындай билдирүү келиптир. Эрмек байке кызым Тумара уктабай жатат. Кантип уктатсам болот? Сиздин оюңузча бөбөктөрдү кантип уктатса болот? Мунара узаткан. Бир жакпаган саясатчынын сүрөтүн көрсөккө боло. Же болбосо бир мындай коркунучтуу бир Шрек сыяктуу. Аны көргөндөн кийин уктай албай тескерисинче кыйналбайбы бөбөктөр? Эми анда көргөзбөйлү. Шилт бем ырдап акырын көтөрүп көрүңүз. Мен өзүм өмүмдү айтып атам. Сиз кантип уктатчу элеңиз? Же уктат? Эми өз негизи убагы келгенде бала өзү уктап калат. Бала уктап калыш керек. Ал эми балким уктабай жатса, анда же кечке мал уктаган, анан кичине убакыт чөйүп калыш мүмкүн. Эми акырын көтөрүп көрүш керек, көтөрүп бурдап бериш керек анча мынча ырларды. Билсе да билбесе да мүмкүн кара жоргону чыгарып, балким жанагы кичинекей балдарга арналган чакан ырларды ырдап берсе эле, бала уктайт буюрса. Бала эң таттуу нерсе да. Мына ушундай. Кийинкиси Эрмек байке, сизге көңүлдүү кеч каалаймын. Жеңебизге салам айтып коюңуз. 1765 менен аяктан абоненттен. Рахмат. Жумушчулар азыр жооп келген экен. Айтпай турбайлы. Айтпай турбайлы. Келиңиз, мен ардактуу абонент акыркы сандары азыр. Же бере бериң, айта бериңиз. Жок, мен жообун айтпай турам, мүмкүн. Ал абонентке белекти бере беребиз, а бирок жоопту ананыраак келип. Жок, айта бериңиз. Айта берели. Бир эки суроо бар, балким жетишебиз. Аракет кылабыз. Уурулар азайган үчүн өнүктү дейт. 45-85 абоненти куттуктайбыз сизди. 45-85 абонентине дагы жагымдуу белек Тумар ЧКТФ медиа порталынан мына ушундай белекти сизге тапшырабыз. Биздин кесиптештер сиздер менен өздөрү байланышат. Кайсыл жерден кантип бул футболканы жана сумканы алып кетсеңиз болот, сөз түрдө айтып беришет. Наргиза Наргизага салам узаткыла кылачы. Мен аны сүйөмүн. 1677 менен аяктан абоненттен келген. Наргизага сизге салам. Жакшы уктаңыз. Анан теги жанакы жооп туура болду, чындыгында эле урлар азайганда. Эгерде бир фабрикада болгондо жанакы бут кийимдер урдап кетчүчү, ал эми эки башка жакта болгондо же оң же сол болуп калып, абдан кыйынчылык болуп калып, анан урлар азайып калган ошол фабриканын ичиндеги эле. Анан ошого байланыштуу фабрика акырын чыгымдары азыраак болуп калган. Урдоо максатсыз болуп калганда, ошондо оң бутун урдаган менен анын айырмасы канча? Сол бутун кайра урдаш оор болуп калган, ошон үчүн балким эми ошол да. Салам, Тумар дейт, формаңызга ГАИ тийишпейби? Правила бузулбайбы дейт. 0749 абоненти. Эми тийишкенде эфир учурунда тийишпей турушат. Ал эми эфирден чыкканда кадимкидей эле өзүбүздүн терибизди кийебиз. Бир абонент айткандай. Кайрылер Бекнурбаев болом деңиз. Урмат байкеге салам айтып коелачы. Бүгүн туулган күнү эле куттуктап койсоңуздар, абдан кубанып калсын дейт. Урмат байке, туулган күнүңүз менен салам сизге. Ошол. Туулган күнүңүз менен. Ал эми азыр Малика Динанын аткарысындагы жагымдуу клип болгонду дагы жаңы клип сиздердин назарыңыздарда. Уса болып сағынып
ар бир кыял мүнөздөрүң көңүллүү унутпастан ойлойм өзүң жөнүндө сары алтын түбү келип сабырды сагынымдын зардабына жеңилме аз күн калды жолугушту ой убакыт сен узаткан ысык көлдүң айда сен узаткан ысык көлдүн жээгинде сен узаткан ысык көлдүн Сараттан түндөрү Сараттан түндөрү түнкү шоусу уланып жатат. Бизде жарым сааттык гана убакыт калды. Демек, сиз бул учурда байланышка чыгып, оюнга катышып калууга аракет жасаңыз. 51 01 81 студиянын номери. Бүгүн бизде конокто Эрмек Нурбаев, майы кызматкеринин образында. Саламатсызбы? Угарманыбыз бар экен. Алло. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кутмандуу кеч, атыңыз ким? Жок, тилекке каршы сиз бизди укпай жатасыз. Кийинки угарманды кабыл алууга даярбыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кеч, атыңыз ким? Бакай. Бакай, кош келиптирсиз. Эрмек байке менен учурашып Бакай, саламатсызбы? Алейкум. Эрбеге. Алейкум ассалам, Бакай. Кандайсыз? Жакшы эмес. Жакшы. Сизге суроо берейин, жарым саат эле калыптыр. Логикалык суроо берейин, мүмкүн болсо. Бакай, суроо жөнөкөй. Дүйнөдө эң чоң бир казан бар экен да. Кадимки эле казан. Анан ал ушунчалык чоң экен да, анан дүйнөдө баардык нерселер салып көрүптүр ичине. Анан баардыгы эле батат экен да ичинечи. Бирок бир эле нерсени салса батпай коюптур. Ал эмне? Капка батпай. Жакшылап ойлонуңуз, сизде убакыт бар. Эрмек. Жопту калабыз да. Бакай, чын жүрөктөн куттуктайм. Азаматсыз, Бакай. Убакытты кетирбей эле туура жооп бердиңиз. Чындыгында эле капкагы. Бүт нерселер. Бакай, даярданып келиптирсиз. Эми сиздин суроону угалы? Мен суройм. Логикалык, оңой. Келиңиз. Жана эле казан дебейсизби? Эме. Ак кой менен кара кой. Ак кой менен кара кой. Ак койум кетти, кара коюм калды. Табышмак болду. Ошондо кайрадан баштап көрсөңүз. Ак Ак кой. койум кетти, кара коюм калды. Убакыт кетти. Эрмек, ойлонуңуз 1 мүнөт. Ак коюңуз кетти, Кара коюм калды. Кандайча? Жок, кала берсин да. Ал койлор кайдан чыкты? Ак кой, кара кой. Же ой бу. Койбой. Ак кой кетти дейсизби? Ак кой кетти, кара кой калды. Ак кой кетиптир, кара койубуз калыптыр. Ал дайым эле мындай келип кетип турчу экен эле. Ал бизде барбы? Дайым эле болуп турат. Дайым болуп турат. Күн түн эмеспи? Жок. Ак кой, кара кой. Жакшылап ойлонуңуз. Убакыт бар. Логикалык суроо да? Мына жардам бере кетпейсизби? 10 секунд убактыңыз калды. Жардам бергенде айтылып эле. Айтылып калабы. Акыркы 3 2 Жардам бериңиз болсо, штраф Бир. салабыз. Убакыт бүттү. Ошондо? Жооп кандай? Менде жооп. Жок. Анда эмесе Жаз келет экен. кыш кетип жаз келет, Азаматсыз, кол чабуулар сизге. Жок. Азыр белекке шашылбай туралы. Кандай?
ап қой қара қой эмнеге азыр ошо угуп алалы кандай экенин жообун айтып түшүндүрсөңүз. Кыш кетип жаз келет экен да. Күз кетип Кара жаз келип атты. жаз карабы Карабай жаз. Түшүндүк. Куттуктайбыз сизге мына ушундай белек. мен сурар элем да. Жок, сиз туура эмес жооп берип калбадыңызбы? Жооп таппай калдыңыз. Угарманыбыз дароо жеңишке жетти дагы. Сизге дал ушундай белекти беребиз. Бул Тумар ЧКТФ медиа порталынан футболка. Угармандар командасына 1-упай келди. Бакай куттуктайбыз. Кол чабуулар өзгөчө 5-1 эсебинде эми баары бир 6-1 болуу элек го дейм. Угарманыбыз алыстап кеткен жана. Рахмат айтабыз, Бакай. Сиз болсо трубканы койбой туруңуз. Алдыда болсо Тумар радиосунун хит парадтарын жарып өткөн эң популярдуу чыгарма. Ал эми Казакстандын миллиардери Кайрат Нуртастан Ауырмайды жүрек кабыл алыңыз. Сезимге толы сыршыл әндермен жүректеріңізді тербеген әнші ғашық жүректерді жаңа әнімен тербемек. Әуе толқынында барша қыздың арманына айналған Кайрат Нуртас. Жалында бір күн еді, тым ерекше атты таңдарай. Көздеріңе көзім байланғанда, жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттың мені жүрмедің бе, ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен, ғашық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сен ойлатқан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, мөлдіреген көзің болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сүйем деген сөзің болмаса. Жалындаған сол бір жаздың әнін, күз нөсері енді жалғасын. Ауырады жүрек, ауырады, ауырады жүрек болғасын. Бізде емес ол жақшылы дейме, самғай бер қанатың талмасын. Жылатасың дағы жұбатасың, әрбір сөзің атқан қорғасын. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сен ойлатқан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, мөлдіреген көзің болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сүйем деген сөзің болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сенсіз өткен
Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ыссык болот. Программанын соңуна чейин 20 мүнөттүк гана убакыт калган экен, ардактуу достор. Андыктан бул мүнөттөрдү текке кетирбейбиз. Эрмек Нурбаев менен интеллектуалдык шоу таймашка сиз дагы кош келиңиз. Номерибиз 510181. Шаарыбыздын коду 0312. Бүгүн бизде маи кызматкери конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу кеч атыңыз ким болот? Атым Жылдыз. Жылдыз, кош келиптирсиз. Эрмек мырза менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсыз. Саламатчылык Жылдыз, кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Уйкуңуз келген жокпу? Жок. Анда сиз менен ойун ойнойлу э? Хорошо. Анда эмесе оюнду Буга чейин баштайлы. маи кызматкерлер менен ойун ойнодуңуз беле? Жок. Эми ойун ойнойлу э? Биринчи жолу ойнойсуз. Бүгүн мүмкүнчүлүк болот. Келиңиз. Сизге бир суроо берейин, логикалык, анан жооп берсеңиз, шарт түшүнүктүүлөшөт. Бир момундай коро бар экен да, кадимки эле эшиктин алдында коро. Ал корого бир капустаны тийиштир. Ал капуста өзгөчө капуста экен, Кытайдан келген, өзүнүн бир сыры бар экен. Ал 1 мүнөттө ал капуста 2 болуп калат экен да. 2 мүнөттө 4 болуп калат экен. Анан убакыт өтүп 1 сааттын ичинде ал коро толугу менен толуп калыптыр да капустагачы. Анан суроо мындай: коро 1 саатта толсо, жарым коро канча мүнөттө толот? Жакшылап ойлонуңуз, убакыт кетти. Келиңиз. 1 мүнөттө 2 болот. 2 мүнөттө 4-тө. Ошондой болот да. Кийөөрлөр эсептеп киришет да. Ооба. Дароо эле. Ал эми 1 саатта 1 коро толуп калат. 1 коро толот, ооба. Ал эми Жарым коро канча мүнөттө толот? Суроо түшүнүктүү болду да, Жылдыз, э? Ооба. Келиңиз. Негизи абдан оңой суроо. Жылдыз, ойлонуп көрүңүз. Азыркы эсеп 5-1, э? 5-1. 5-2 кылганга аракет кылыңыз. Мына кандайча көбөйүп жатканын элестетсеңиз эле, оңой эле таап аласыз. 1 көбөйгөндө 2 эселеп көбөйөт. Багыт берип кетейинчи. Акыркы 8 секунд. Жылдыз, вариант барбы? Канча мүнөттө, ошо бир кайсы канча мүнөт айтып көрүңүз, балким турат. Ооба. 30 мүнөттөбү? Бул сиздин жообуңуз, э? Ооба. Тилекке каршы. Жылдыз, сиз менен коштошот экенбиз, кечирим сурайлы. Бул оюндун шарты ушундай: 6-1 эсебинде Эрмек Нурбаевдин капчыгына дагы бир упай кошулду. Кийинки угарман. Жогоруда айткандай Германия болуп калды. Бразилия. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Атыңыз ким болот? Атым Арген. Арген, кош келиптирсиз. Эрмек мырза менен учурашып алыңыз. Арген, саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы өзүңүз. Сизге ошол эле суроону берейин, Арген. Коrodо өзгөчө капуста тигилди. Ал капуста 1 мүнөттө 2 болуп калат экен. Анан бара көбөйө берет экен да. Анан бир коро чоң экен. 60 мүнөттө 1 саатта толуп калыптыр. Анан ошо коронун жарымысы канча мүнөттө толот деген суроо. Убакыт кетти. 1 Келиңиз, мүнөт Арген. сизге берели. Ойлонуп Ойлонуп. көрүңүз. Айтып кош, өрөп койгон. Убакыт кетти, тиле каршы капуста тиктик корого. Ал 1 мүнөттө 2 болуп калат экен, 2 мүнөттө 4 болуп калат экен. Ошентип 1 сааттын ичинде коробуз толуп калыптыр, толугу менен. Ал эми жарым коро канча мүнөттө толот деген суроо. Арген 15 мүнөт. 15 мүнөт, э? Сизде болсо 15 секунд убактыңыз бар, жакшылап ойлонуңуз. Балким 15 мүнөт келиңиз. 30 секунд бар экен, сиз аз айтпаңыз. Канча мүнөт берилет? 1 мүнөт. 1 мүнөт. Бизде тамашоодо суроо жоопто 30 секунд берилет да. Ошого байланыштуу жарымысын кыскартып атпайбы? Аз калды. Сиз мындай жарымга кыскартып, жарымга көбөйткөнгө кыйын экенсиз. Ошо май кызматкер. Анда бул турмуш болбойт кандай? Кандай? Бул турмуш андай болбойт да. Жок, болбойт, бирок сиз ушундай элестетип көрсөңүз, бул маселенин шарты. Логикалык суроо, бирок жообу бар да, Арген. Жообу бар. Жообу кадимкидей эле ойлонуп көрсөк бар.
Бирок турмушта жок андай эми. Мына элестетиңиз, 1 мүнөттө 2 капуста болот бирөө, а 2 мүнөттө 4 болот. Ошентип 1 сааттын ичинде толду. Ооба, убакыт бүттү. Арген сиздин жооңуз. Канча мүнөт керек болот жарым таланы толтуруу үчүн? Арген? Жок, тилекке каршы көпкө күтө албайбыз. Жооп жок болду. 8-1 болуп кетти. 7-1 болду. Жок, 6-1 болду. 7-1 болду, 7-1 болду. Эрмек. Жоон айтпасак болбойт. Мен кийинки угармандын дагы таппай калышын каалабайм. Кийинки угарманга суроо калбай калышын каалабайсың. Жоон айтайын, э? Жоон айтыңыз. Жоо Арген анан жылдызга айтып коеюн, жана балким кызыккан бардык угармандарга, көрүүчүлөргө 59 мүнөт деген жооп. Анткени 60 мүнөттө 1 коро толсо, 59 мүнөттө жарым коро. Ооба, 2 эсе көбөйүп атпайбы? Ар бир мүнөт сайын 2 эсе көбөйгөндө жарым корону дагы 1 мүнөт кошкондо 2 эсе көбөйүп 1 коро толкат да. Мына ушундай жооп 59 мүнөт болчу. Ошол. Ооба, ушундай. Ал эми бизде болсо билдирүүлөр бар экен. Салам радио Тумар, бизге жагымдуу ырды нон-стоптун аткарысында берип койгулачы дейт. Кийинкиси эфирге качан тамаштап чыга баштадыңар? Саат канчадан канчага чейин кайсыл күндөрү силердин көрөрмандарыңар дейт. 30-64 абоненти иш күндөрү түнкү 23:00дөн түнкү 1ге чейин бизди Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналынан көрсөңүз болот жана Тумар радиосунан түз эфирде уксаңыз болот. Алдыда Илья Сандашты дагы сурангандар бар экен. Илья Сандаштан жагымдуу тректи кабыл алабыз, клипти көрөбүз, ырды угабыз. Жаным, сен жүрөк козгодуң, кабилет мага жолугуу. Белестеги гүл болуп мойнума эркелеп сүйүп оролуу. Назданасың жашынып кадам таштап шашылып, мен жүрөм ашыгып. Чачылып көлкүң айдай ачылып, ачылып. Арманга сен эми ташталба, аяп мени суранамын кетпе башкага. Ачырайым жагып башкага, деп мени азапка сен түртүп таштама. Сүйөм өзүмдү sen gülüp koysoncu ömrüm dayım şattanan. Karakterin men suyup kurbanlayıp bakıdan ısık yaşlaman. Nazlanasın yaşınıp kadam taştap şaşılıp, men jürem aşıgı. Gün nurunday çaçılıp gölgün ayday açılıp, açılıp. Armanda sen evi taştama, ayap meni suranamın gitme başkaga. Açırayım jağıp başkaga, adip beni azapka sen türtüp taştama.
Эле сандашка ыраазычылык билдирели. Жагымдуу тректен кийин эми оюнду дагы улантабыз. Ошондо эсеп канча болуп кетти? 7-1, 7-1. 7-1 Бразилия менен Германиянын оюнуна Окшуп калды. окшошуп баратат окшойт. Угарманыбыз бар. Кийинки 51-01-81 сандары аркылуу байланышка чыккан. Эгерде суроолорго туура жооп берип, Эрмек Нурбаевди жеңүүгө аракет кылсаңыз, анда сизге белек беребиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кеч, атыңыз? Нуржан, кош келипсиз. Нуржан, саламатсызбы? Саламатсызбы, Эрмек байке? Жакшы, кандайсыздар? Мен сизге бир суроо берейин. Логикалык берейинби же башка? Логикалык берсеңиз. Келиңиз, Нуржан, анда мындай кылалы. Эми мен бул суроону бергем Тумар радиосунанчы. Балким эгер угуп калсаңыз, ал убакта жооп бар ушут сизде. Бул жерде эки чака бар да. Мен түшүндүм, айсыл суроо. Бирөөбүз бир чакабыз 5 литр да, эмесичи. Ал эми бирөөсү болсо 3 литр болот. Анан бул жерде суу агып атат жанында шаркырап. Анан бизге 3 литр чака менен, жардам менен 5 литр чакага 4 литр суу куюш керек да. Кантип? Ошону кантип куябыз? Туура ченеп алыш керек. Же банка деп алсаңыз болот, сизге оңой болгондой. Айырмасы жок. 5 литровый банка турат, анан 3 литровый банканын жардамы менен 5 литровый банкага 4 литр куюш керек да, суунучу. Ооба. Суроо жаңырды, убакыт кетти. Колонкада суу агып атат. 3 литровый менен биринчи куюп алабыз. Анан ага дагы 1 литр суу куюп 4 литр кылып алабыз. 1 литрди кантип ченедик? Ошо 3 литровойдон эле көзөмчө менен эле. Нуржан, ойлонуп көрө эле. Бул жерде мындай болуп атат да, Гүлжан, ойлонсоңуз, 3 литр экенин гана билебиз, жана 5 литр экенин гана билебиз. Калган көрсөткүчтөр жок. Биз таптакыр 1 литрди да биле албайбыз, 2 литрди да биле албайбыз, бирок ошол эле учурда чаканын ичине 4 литр сууну туп-туура кылып коюшубуз керек. Анан бул жерде суу агып атат, тынбай агып атат. Суунун көлөмү абдан көп. Каалашыңызча алып төгө бериңиз. Ал сууну бир эме мындай жардам берип кетейин. Ал суу муздак суу. Айырмасы жок, жылуу болсо да ошондой. Кээ бирлер ойлоп калат, жылуу суу анан куйсак буланып кетет анан. Жок. Кадимки эле муздак суу, үйдөн ичкен муздак суу. Ойлонуңуз. Сизге багыт берейин. Жана айтып жатпадыңызбы? Бул нерсе кыз аскер деди койсо. Жок, мындай. Аябай бер салбаңыз. Аябай эле бер салгым келет. Мен жана айтып баштабадыңызбы? 3 литрди куям деп. Куюңуз анан. Анан мейли. Келиңиз. Куюңуз. Анан дагы эмне кыласыз? Ойлонуп көрүңүз, 3 литрди куйсаңыз, ар жакта 2 литр дагы куюш керек, турабы? Анан ойлонуңуз. Кайра 3 литр банкага. Нуржан, мүмкүн болсо өзү ойлонсун. Андан ары. Мен жардам берип билдим. Жооп деле болуп калды да. Нуржан, келиңиз. Убакыт бүткөн, ошончо дагы акыркы жооп, Нуржан. 3 литрди коюп. Кайра төгүп. Жок, төкпөйбүз. 3 литрди коюп. Ооба. Мен багыт бердим сизге. Кайра 3 литрге дагы суу алыңыз. Кайра куюп алып, 1 литрин кайра. Мына 1 литр ашып калды, 3 литр банкада. Ошону кайра куйсак. Жок, кое туруңуз. Каны куя албайсыз да, тиги 5 литрди төгүп салыңыз. Кете берейинби? Жардам берип коюнчу эми. Андан аркысын өзү кылсын. Андан 1 литрди калган сууну куюп. Анан дагы 3 литр менен куйсак. 4 литр болуп калат. Азамат. Кайра айтсаңыз кана, Нуржан. Эми жаңылбай айтыңыз, эгер жаңылып калсаңыз анда туура эмес болуп калат. Кана эми кайрадан кайталап коюңуз. Койдук. 1 литрди алып, кантип 1 литр аласыз? Жок. 3 литрди 5 литрге куюп. Анан ал 1 литрден кайра. Кайсы 1 литрден? 5 литровый банкадагы суунун. Жооп жок, Жаңыл тилекке каршы жардам берсек дагы мындай таап кете албай калдыңыз. Жооп жокпу? Айтыңызчы. 3 литровый банкадагы суудан
5 литр 1 литр алып 1 литр куюп алабыз. Рахмат сізге. Жоқ, тилекке каршы жаңыл. Рахмат айтабыз сизге. Кызыктуу оюн болгон үчүн. Тилекке каршы туура эмес болуп калды жообуңуз. Сіз тура эле багыт бердиңиз. Ооба да. Мен баарын эле айтып бердим, бирок ошону кайра кайталай албай койдуңуз. Ошондо жообун айтып сала бербейлиби? Билип калыштык ушинтип. Ооба, жаңыл эме болчу да. Тура айтты. 3 литрден 5 литрге куябыз. Ошондо биякта 5те 3 болуп калат да. Кайра толтурабыз 3кө. 3тү кайра 5ке куйганда бияк толот да. Биякта 5 болот, биякта 1 калат да, туурабы? 3төн 2-ни алганда. 6 литр. Анан бул 5 литр төгүп салабыз да, ошо 1 литрди куябыз 5ке, анан кайра 3тү толтуруп койганда 4 литр болуп калат. Тура эле келе аткансыз, бирок билбейм эмне болуп кетти же. Экинчи 3 литрин куя албай калды. Ооба. Жошундай калды же үйдө суу чыкпай атабы. Андай да болуп кетиши мүмкүн. Эсеп ошондо 8-1 болуп кетти, достор. Бул эсепти токтотот экенбиз. Себеп? Дагы бир оюн ойнойсуз. Дагы бир орду айтып койсуз. Макул, дагы бир оюнду байкайлы. Мүмкүн 8-2 болуп калат. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы атыңыз? Саламатсыз? Кош келиптирсиз. Атыңыз ким болот? Адинай. Адинай. Эрмек мырза менен учурашып алдыңыз. Адинай, саламатсызбы? Саламатсыз. Адинай, шартка байланыштуу менин бир эле суроом калды. Анан ошону берейин, сиз жаман көрбөңүз. Ал логикалык эмес. Даярдалып келген суроо да. Баштадык. Адинай, макулбу? Бат-баттан ойлонобуз, бир гана жооп айтасыз. Дүйнө чемпионаты футбол боюнча. Эң биринчи жолу дүйнө чемпионаты кайсыл жерде өткөн, анан ким чемпион болгон? Анан акыркы чемпионат кайсыл жерде болгон? Ким чемпион болгон? Келиңиз. Ого. Убакыт кетти. 1 мүнөт сизге берилет, ойлонуңуз. 1 мүнөт ойлонуңуз. Эң Ошондо биринчи сиз канча суроо берип кеттиңиз? же бирдиле берейин. Эң биринчи чемпионат кайсыл жерде болгон? Ким чемпион болгон? Эң биринчи чемпионат Бразилияда өткөн, жана Бразилия уткан. Экинчи чемпионат тоже Бразилия. Ой, акыркы чемпионат Бразилияда өткөн, Германия уткан. Эми акыркысын туура айттыңыз, бирок биринчиси. Биз 1 мүнөт убактыңыз бар. Туура эмес экенин эсиңизге салалы, жакшылап ойлонуңуз. Акыркы 25 секундуңуз калды. Башкы тамгасына да кетсеңиз. Анда бардыгы ачык болуп калат. Айта бересизби, макул. Башкы тамгасы У тамгасы. Уфа. Уфа ал Россиянын шаары. Жакшылап ойлонуңуз. У тамгасынан башталган кайсыл өлкө? Урумчи деп койсуң. Кайсыл өлкө У тамгасынан башталган футболго катышып жүрөт? Буэнос-Айрес деп койсуң. Дагы эследи? Уругвай. Азаматсыз. Азаматсыз. Колчалар сизге. Колчалар сизге. Атыңызды Сиз да да бир жолу коркпой эле айтып айтыңыз. алдыңызбы? Жакшы эле. Ойлонуппу? Же Алло. Бардыгы жакшы. Атыңызды да бир жолу кайталап коесузбу? Адинай. Адинай, эми сиз суроо бериңиз Эрмек мырзага. 4 квадрат бар осы айтқанда. 4 квадратпы же 1 квадрат. Ага, 4 бурч. Бөліп қойса квадрат жарымын бөліп қойса. Ой. Ага. Байланыш алыстап кетти. Демек, бул Мен ойлойм, жообу бул жерде пакет болчу. Биз эсепке албай калдык бул суроону. Анткени, ооба. Мейли, мен пакет деп айтайын деп аткам бирок. Ооба, бизде болсо билдирүүлөр бар. Оюнду токтотолу. 8-1 эсебинде сиз жеңүүчү ат алдыңыз. Коттуктайбыз. Эрмек Нурбаевди кол чабуулар болсун. Камеранын артынан мырза кол чаппайт. Ошо мырза кол чаппайтабы. Көрө албайт окшойт. Ал ойлонот, кара кой, ак кой. А баса жана кара кой менен ак койду айтып алайын. Мага жооп жаккан жок ошол кара. Чын, неге кыш менен жаз болуп калды, түшүнүксүз болуп калды. Эрмек мырза эфирден сырткары бул эсеп чыр болуп калды дейт. Жок, тура эле бардыгы. Мен эмеппи 8-1 эле. Бирок неге ак кой кыш болуп калды, кара кой неге жаз болуп калды да? Эми ал угарманыбыздын жообу ушундай экен да. Жакшы экен. Сиздин деле суроолоруңузга биз унчуккан жокпуз го. Жок, мен жоо жаккан жокпу. Мүмкүн жаккан жок угармандарга. Макул, билдирүүлөр бар. Кутмандуу кеч бардыңыздарга бейпил түн. Тумар радиосуна ийгилик Эрмек байке. Сизге ийгилик дейт. Рахмат. Кийинкиси 97-78 абонентинен келген экен. Урматтуу эфир жылдыздары сураныч буларды бер колачы дейт. Аракет жасайлы. Эгерде бар болсо, кийинкиси
хандын жообун айтып койбойсуңарбы дейт. Жооп келген хандыкы боюнча. Хандын вазири кагазды жутуп жиберет. 56-28 абоненти сизди куттуктайбыз. Дал ушундай белек сизге дагы жөнөйт. Жообун түшүндүрүп коелу. Ооба. Эки кагаз болчу да, эки кагаздын бирөөсүн алып туруп эле жеп салат. Жутуп алат прям. Анан айтат, мен буну ачпай эле кой, тигин ачалы депчи. Тигин ачканда эрден Гет деген жооп болот. Гет деген жооп болот. Демек, бул кал болчу экен. Мен кал болчу экен деп туруп, аны чыгара албайт, ошондуктан калып калат да. Мына ушундай. Ардактуу достор, бүгүн биздин конокто студиябызда Эрмек Нурбаев болду. Майы кызматкеринин образында, эгерде образ сизге жаккан болсо 6100 сандарына бидирип узатып, добушуңузду узатып койсоңуз болот. Эрмек мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай куттуу студиябызга келип жакшынакай маек куруп бердиңиз. Кызыктуу эфир болду. 8-1 эсебинде жеңгениңизге дагы куттуктайбыз. Жана дагы кийинки эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз. Буюрса. Мен сиздерге да ийгилик каалайм албетте. Менден кийин келген да конокторго ийгилик каалайм. Буга чейинки да конокторго ийгилик каалайм. Мыктысы жеңсин. Чоң рахмат. Угармандарга, көрөрмандарга чоң рахмат. Бул жөн эле оюн болчу, албетте, ошол. Бирок ошентсе да биз буюрса сентябрь айында мыкты образ номинациясын тапшыруу азиминде жолугушабыз. Буюрса. Добуш бериңиздер. Жумуштан бош болсом мен келем. Келесиз. Рахмат айтабыз бардык көрүүчүлөргө, угуучуларга. Бул Тумар радиосу жана Пирамида телеканалында Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү түнкү шоусу болду. Сиздер менен 2 саат бою Айнур Абаданова болду жана кайрадан эфир аркылуу угушканча көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.